26 мартта Ничкесай айылында каза тапкан Өмүрзак Эгемкуловдун үй бүлөсүнүн жакындарына Жогорку Кеңештин төрагасынын фондунан 200 000 сом жардам көрсөтүлдү. Кырсык болгон аймакка барган эл өкүлдөрү элеттиктердин көйгөйлөрүн жерине барып укту. Азыркы тапта аталган айылдагы кооптуу аймакта жашаган 47 үй бүлө өзгөчө кырдаалдар министрлиги тигип берген убактылуу чатырларда жашап жатат. Айыл башчы дагы 31 үй бүлө көчүрүлөрүн билдирди. Аталган айылда 468 кожолук жашайт. Чатырларда күн кечирип жаткан тоолуктардын жашоосу менен кабарчыбыз Миргүл Бокошова жакындан таанышып кайтты. Быйылкы кыштын оор түшүп, жаан-чачындын көп болушу тоолуу аймактын тургундарын түйшүккө салды. Суу, сел ташкындары, жер көчкү сыяктуу табигый кырсыктардын алдын алуу максатында Ничкесай айылынын айрым тургундары коопсуз жайга, айылдагы мектептин стадионуна көчүрүлдү. Ничкесай айылындагы жер көчкү коркунучу бар делинген кооптуу аймактан кече күнү 51 үй бүлө мында көчүрүлүп келинди. Мындагы 25 чатырга 35 үй бүлө жайгаштырылды. Баш аягы 200 адам таңды мына ушул чатырларда тосушту. 3 тууган Кошиевтер бир чатырга жайгашкан. Жайкы эмес, кышкы сезонго ыңгайлашкан чатыр ичиндеги мештери менен орнотулган. Ар бир чатыр электр жарыгы менен камсыз болду. Өкмөткө рахмат, тилерге рахмат, МЧСке рахмат. Тап келип палатканы тигип коюптур, астап берди. Отун суун өзү ап келип жага беребиз. Тамак ашты өзү ап келип жеп турабыз кызым азыр эми. Кудайга шүгүр бардыгыбыз эле барчылыкко. Бир жагынан жаракы бар, бир жагынан сууга жакын, суу жеп кеткен. Абазбек Акышевдин үйү 1994 ÖKM тарабынан кооптуу аймактагы үйлөрдүн тизмесине кирген. Үйесинде мамлекет тарабынан жер тилкеси да бөлүнүп берилген. Жер тилкесинен да кол жууп калган тургун өз учурунда тамсала албай калганын каражатка байланыштырат. Азыр бул үй бүлөнүн 7 баласы бар. Чегиле болсо эптеп тургузуп алам менен. Мектептин спорт залында 4 семьябызда. Дагы 6 үй бүлө мектептин спорт залы менен жер төлөсүнө жайгаштырылды. Мында түнкүсүн жылуулук берилип турат. Бир бөлмөдө 4 үй бүлөгө чейин жашап жатат. Убактылуу чатырда күн кечирип жаткандар айылдык дарыгердин көзөмөлүндө. Дарыгер ачык асман астында эле тургундарды медициналык кароодон өткөрүүдө. Улууларды кан басым түйшөтсө, жаш балдарда ичкилте оорусу бар. Тез жардамга жетиштүү. Ал эми ич өткөн баягы немелерге ошо фомстан неме кылдык, заказ бердик, 1-2 күнүн ичинде келип калат да. Аталган айылда жол маселеси да курч. 1994 жылдагы жер көчкү негизги жолду басып калгандан тартып, айылдыктар жол азабын тартып келет. Бул жол Ничкесай айылы менен Өзгөн районун бириктирген негизги жол. Кече күнү түнү менен жааган жамгырдан кийин жолдун 20-чакырымында жаракалар пайда болуп, жер көчкүсү жылган. Мындан улам ушул жол аркылуу өтүүчү унаалардын жүрүүсүнө убактылуу тыюу салынды. Мына ушул сыяктуу эбак бышып жетилген көйгөйлөрүн элеттиктер кырсык болгон жерден кабар алууга келген эл өкүлдөрүнө кабыргасынан койду. Бир чек берсин бизге. Үйү сайдын моюнда турат, үстү мындай лапылдап көчүп атат. Анан мен сиздерден суранам, ошо бир гуманттуу жерде карап берсеңиздер. Мен үмүтүм ошол жерде эле. Мамлекетибиз бар, президентибиз бар, өкмөтүбүз бар, жогорку кеңеш бар, эл бар. Эми баарыбыз тең бул кыйынчылыктарды жеңебиз. Мен мында сиздерге ишендирип кетким келет. Жогорку кеңеш, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеш тарабынан да болгон бүт жардамдарды көрсөтүп, маселени коюп, биз дагы ал жактан сиздерди колдойбуз. Алы Карашев 26 мартта жер көчкүнүн курмандыгы болгон Өмүрзак Эгемкуловдун үй бүлөсүнүн жакындарына көңүл айтып, Жогорку Кеңештин төрагасынын фондунан 200 000 сом тапшырды. Маркумдарды акыркы сапарга узатуу зыйнаты эртең 29 мартка белгиленген. Ал эми маркумдардын сөөгү азырынча табыла элек. Азыркы тапта аталган айылдагы дагы 31 үй бүлөнү көчүрүү муктаждыгы бар. Булар үчүн ÖKM эртеңкиге чейин дагы 10 чатырды коопсуз жайга орноторун билдирет. Аталган кызматтын маалыматында жаздын келиши, күндүн жылышы менен ар кандай табигый кырсыктар болуп кетиши мүмкүн. Алсак соңку 2 күндүн ичинде Алай, Чоңалай жана Каракулжа райондорунда да жер көчкүнүн жылганы байкалган. Тоолуу аймакта жашагандарга бир жарака көрүү ушундай кооптуу болобу бизде 112 деген номер бар, телефонубуз. Ошого чалып маалымат берип койсо дагы бир жакшы болот. Бирок биздин адистер бардык аймактарда иштешип атат. Жалпы Ош облусунун аймагында жер көчкү коопсуздугу сакталган 350дөн ашуун аймак бар. Мындан улам дал ушул аймактарда жайгашкан 1800дөй турак жайдын жашоочуларын коопсуз жакка көчүрүү муктаждыгы турат. Миргүл Бокошова, Акжол Айбашев, Коомдук 1-канал, Ош облусу. 26 мартта түшкөн Өзгөндүн Ничкесай айылындагы жер көчкүнүн астында калган 6 жарандын баарынын сөөгү табылды. Бүгүн түштөн кийин Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулар отрядынын жана жергиликтүү ыктыярдуу жардамчылардын жардамы менен 4 жарандын сөөгү табылган. Мындан 2 күн мурда экөөсү табылган болчу. Булар Ничкесай айылындагы Топ Жаңгак участкасынын жашоочусу Өмүрзак Эгемкуловдун үй бүлөсү болгон. 6 жан жашаган бул үй бүлөдө 4-төө улуусу 7, кичүүсү 1,5 жаштагы балдар болгон.
Марқұмдардың сөөгү жакындарына өткөрүлүп берилди. Өзгөн районунун Жалпакташ жана Нишкесай айылында кайрадан жер көчкү жүрдү. Жер көчкүнүн узундугу болжол менен 400 метрди түзөт. Табигат кырсыгынан Нишкесай айылында 3 турак үй көчкү алдында калып, ал эми Жалпакташ айылынын унаа жолун толук түрдө жапкан. Бактыга жараша адам өмүрүнө зыян келген эмес. Нишкесай айылында учурда 150ге жакын турак үй кооптуу делип, алар убактылуу туугандарыныкына жайгаштырылды. Ал эми Жалпакташ Куршап автоунаа каттамы дагы деле кооптуу болуп турат. Нишкесай айылынын тургундары учурда ушул жол менен каттап жатышат. Анткени өзүңүздөр көргөндөй бул жерден көчкү жүрүп, автоунаа каттоочу жолду жаап салгандагы бул жактан келе жаткан машиналар ал жака токтоп, ал эми өзгөндөн келе жаткан автоунаалар бул жака токтоп, адамдар ушул жол менен каттап жатышат. 2000ден ашуун калкы бар Нишкесай айылынын тургундары учурда ар жерде күн кечирүүдө. Көчкү 6 марттан 7-сине караган түнү түшкөн. Бактыга жараша эч ким жабыркаган эмес. Көчкү жай жылгандыктан адамдар көчүп чыгууга үлгүргөн. Бирок 3 турак үйдү басып калды. Андагы жашоочулар убактылуу туугандарынын үйүндө. Нишкесай айылында жалпы 15 үй бүлө коопсуз жака көчүрүлдү. Крышаларын азыр алып койдук бардыгын. Калгандарын уже успеть этпей калдык, басып атат. Жалпы жолунан 15 үй, 72 жан көчүрүлүп чыгарылды бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө бул жерде жашаган бир дагы адам калган жок, бардыгы чыкты. Мына кечээ трансформаторубуз наркоюзда көчкүнүн астына калды. Жалпы ушу элдин күчү менен алып чыгып бүгүн бул жак койдук. Рестен специалисттер келди бардыгы. Айылдыктардын айтуусунда аларга буга чейин эскертүү берилген менен айрымдары гана сууда алган. Чоочулаган айыл эли эми кайсыл жактан жер берилсе да көчүп кетүүгө даяр. Судан 200 миңден берген. 200 миңге 4 жыгач сууга келет да. Эч ким мисал алган эмес. Анан эми көчкүлө деп атат. Эми кичине бир чек берсе, эптеп салган капаларыбызды бузуп койсом салып алат элек да. Эми чыгабыз болду. Кайерден эптеп бизге чек берсе болду. Чыгып барып ушу кар түшкүчөңдү эптеп ипи салып башпандык кылып алышыбыз керек. Жок, суда алган эмеспиз. Суда неме. Ал эми өзгөчө Кырдаалдар министрлиги Нишкесай айылынын тургундарына 1996 жылдан бери эскертип келет. Турагы көчкү алдында калгандар суда алган эмес. Ал эми алгандары башка муктаждыктарга иштетип жиберишкен. Бул боюнча атайын алдын ала эскертүүлөр буларды 96 жылдан бери эскертилген. Бул турак үйдөгүлөр судасын алышкан. Жер маселесин алышкан, анан убактылуу көчпөй турушкан болушкандагы биз алдын ала эскертип аларды коопсуз жайга чыгарган болчубуз. Ошонун жыйынтыгынын негизинде адам өмүрүнө зыян келген жок. Турак үйлөрүн булар көчкүнүн жылышынын астында көчкү акырын жылгандыктан турак үйлөрүн бузуп чыкканга үлгүрүштү. 5-апрель Урматтуу айылдаштар, бир туугандар, баардыгыбыз Нишкесайлыктар. Мына жаман иш болду бизде. Эми кен дедерге арты кайрылуу болсун. Эми жаткан жери жайлуу болсун. Эми мындан калгандары көрүп атабыз, угуп атабыз, бизге балдар салып атат, видеолорду, сүрөттөрдү салып атат. Эми Кудай өзү сактасын. Ушу биз Москвада жүргөн бүт Нишкесайлык айылдаштарыбыздын атынан мына бул жерде баарыбыз чогуу отурабыз, аксакалдар гана чогулганбыз. Силерге кайрат кылгыла деп айткыбыз келет. Бардыгыбыз силер кайгырып атабыз. Эми мында тынччылык болсун элибизде. Күндө бул жерде биздин Нишкесай деген фондубуз бар. Ошого биз жакшылыктарга, ушундай жолду оңдоого, мектептерге жардам берели, мечиттерге жардам берели деп ушул Нишкесайдын жаш кулундары, жаш балдар ушу чогуу фонд топтоп атканбыз. Жакшылыкка болсун деген элек. Эми Кудай кааласа жакын арада биз дагы ошол жардамыбызды жөнөтөбүз. Эми эмне дейбиз? Багы өтүп кеткен туугандарыбыздын жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торку болсун. Эми бул жерден дагы биз Кудай кааласа мына эртең бүрсү күнү Куран окуткан атабыз. Бүт бул жакта кыргыздарды, Москвада кыргыздар уккандарды, Нишкесайлыктар болуп. Эми тынч болсун, аман болсун бардыгы элибиз. Дагы бир жолу тынччылык болсун, жамандык болбосун. Урматтуу айылдаштар, биздин боржигерлерибиз ушундай Нишкесай айылыбызда каргашалуу ушундай окуя болуп кеткенине биз аябай ичибиз ачышып атат. Тилсиз жоо ушундай суу өрт
ушундай көчкү селден эч ким ушундай качып кутула албайт экен. Кудайдын жиберген бир кырсыгы болуп, биз бардыгыбыз жекеле Москвадагы айылдаштарыбыз эмес, Россияда ар кайсы булуң бурчунда жүргөн дүйнө жүзүнүн бардык айылдаштарыбыз кайгырып атабыз. Ушу өтүп кеткен Өмүрзак Эгемкулов биздин ушу тууганыбыз эле, ушу бала чакасы менен жашында ушундай кырсыкка туш болгонун аябай кейип атабыз. Эми жакындарына, бир туугандарына дагы көңүл айтабыз. Анан эми айылда дагы ар кайсы жерде көчкү көчүп, ушул коркунуч, ушу ойдон калып атат. Биз ошо колдон кандай жардам келет деп кичине материалдык жактан дагы жардам берүүгө даярбыз. Анан кийин ушул кырсыктар кайталанбасын, мындай окуялар биздин айылыбызда деги эле жерибизде, Кыргызстаныбызда тынччылык болушун тилейбиз. Ушул биздин тилегибиз алыста жүргөн бардык айылдаштардын айылыбызды мына сагынып, ушундай окуя болуп атканына кайгырып, бул жакта биздин туугандарыбыз бардыгыбыз 2 күндүн биринде чогулуп, айылдан келген ар түрдүү кабарларды бири-бирибиз менен бөлүшүп, ушундай окуя болбосун, кайталанбасын тилейт элек. Ушул биздин Ичке Сай айылыбыз касиеттүү айыл. Биздин ушундай айылыбыздын башында уникалдуу жаңгак токою бар, Уя таш деген ушундай ташыбыз бар, касиеттүү, ыйык. Биздин ушул айылдан канча билимдүү, илимдүү академиктер чыккан, канча биздин илимдин кандидаттары бар, эмгек сиңирген, көп элге аты таанылган көп инсандарыбыз бар. Ошо биз дагы Россияда алыста жүргөн мекендештерибиз, айылдаштарыбыздын бардыгы баягы атыр жуттуу Ичке Сайыбызды, Түн токойун, Ачамайын, ушундай ыйык жерлерин сагынабыз. Анан ушундай айылдын башына ушундай каргашалуу күн түшүп атканда, ушундай көчкү жүрүп атканда биздин ушул өкмөткө айтар сөзүбүз бар эле. Биздин көп айылдаштарыбыз ушул ар жерден көчкүнүн алдында калуу коркунучу, мындай көчпөсө дагы бир тез убакыттын ичинде ушундай окуя болбодубу? Анан дагы эле эч ким кепилдик бере албайт, дагы бир жерден көчкү көчүп, дагы бир үй бүлөнү эми Кудай сактасын, үйдү басып атпайбы? Убагында жакшы дагы билип чыгып кетишти. Ошон үчүн биз өкмөттөн сурайт элек, түз жерден ушул биздин айыл үчүн участоктор, жер участокторун бөлүп берсе, илгери бир канча жыл мурда берген, бирок ал убакта сууда берген акчалардын бардыгы үйдүн фундаментине да жетпей калган. Азыр ушундай бир участок бир айыл үчүн бөлдүрүп берип, тез аранын ичинде камкордук көрүп, кичине материалдык да жардам берсе, элдин бардыгы көчүп, мына жарык жазда ушундай коркунучка кабылбастан кышка чейин ушу үй салып кирип алышса жакшы болот эле деген биздин ушул өкмөткө берчү сунушубуз бар эле. Анан башка ушу эл анча-мынча өзүнүн каражатындагы кошот эле, бирок көп жардамды биздин азыр элибиз өкмөттөн, биздин мамлекетибизден ушундай колдоо күтүп жатат. Урматтуу биздин Ичке Сайлык айылдаштар, жердештер, туугандар, мына азыркы күндө, акыркы күндөрү баарыбызга белгилүү,
биздин айылга абдан бир жаман мүшкүл иш болду. Көчкүнүн кесепетинен бир толук үй бүлөдөн ажырадык. Анын кесепеттери дагы эле болуп атат. Ошол эмне дейбиз, урматтуу жердештер, ошол өтүп кеткен Эгемкуловдордун үй бүлөсүнө бакыт, дос, терең кайгыруу менен көңүл айтабыз жердештердин атынан. Жаткан жерлери жайлуу болсун. Анан ушундай убакта урматтуу эл журт, урматтуу жердештер, баарыбыз биримдүү болуп, бир жакадан баш чыгарып, ушундай бир биримдүү бололук, чачырабай айылыбызда азыркы болуп аткан кырдаалдагы абдан кооптуу болуп атат. Анан бул жактагы Россияда жүргөн жердештер баарыбыз бул жакта дагы чогуу болуп азыр колдон келген жардамыбызды берели. Биз дагы топтолуп күн алыс чогулуп ар кимден ар кандай пикирлер болуп атат, сүйлөшүп атабыз. Анан кичине материалдык жактан да жардам берели деп ошондо уюштуруп атабыз. Жаштар баш болуп, чоңдорубуз төш болуп дегендей. Анан экинчи маселе, мына биздин айыл чындап эле абдан кооптуу болуп калды, бир айтыш кыйын болуп калды, кандай болот. Ошон үчүн биз жогорку жакта бийликтен да бир суранып кетет элек. Жогору жакта аксакалдар да айтты. Ошол айылдын такыр эле жашоого кооптуу болуп калды да. Анан бир түз жакшы жерден жер берсе, эл журтка суу да берсе, ушундай мамлекеттик деңгээлде, бул эми аз айылдын эле немеси эмес, бул маселе, бул айылдын маселесин чечиш үчүн азыр бир мамлекеттик деңгээлде бир программа керек болуп атат да. Ошондой өкмөт, президент баш болуп, областтык бийлик, райондук бийликтер баары жардам берип, элди бир жакшы кооптуу жакка көчүрбөсө, кийинки биздин жаштарыбыздын, өспүрүмдөрдүн келечеги абдан эле кыйын болуп калды. Азыр көрдүңүздөр, жол жабык, районго катташ абдан кыйын болуп калды, айланып башка аялдар аркылуу өтүп атат. Анан ошондо жогору жактагы бийликтер уксаңыздар, бул жерде бир-эки адамдын сөзү эмес, жалпы бир айылдын атынан кайрылып атабыз, Москвадагы жүргөн ичке сайлык жердештердин атынан. Ошол маселелерин чечип берсеңиздер, анан бул ичке сай айыл жаратылыштын кырсыгы экен бул. Болбосо бул айылдан абдан чындап өсүп өнгөн айыл, атагы дүйнөгө, Кыргызстан эмес, дүйнөгө атагы чыккан адамдарыбыз бар. Айтып өтүштү, илимдин кандидаттарынан баштап, доктор, профессор, академик, заслуженный врач, тиги бул агаларыбыз бар. Ошол жогору жактагы кишилер да укса дагы өзүңүздөр аркылуу, өзүңүздөрдүн каналдар аркылуу бир эл журтка жардамыңыздарды аябай, ушундай да бир биригип, аксакалдар бир баш кошуп, ошол нерсени, айылдын маселесин чечип берсеңиздер, абдан жакшы болот эле. Урматтуу айылдаштар, ничке сайлык бир боорлор, бүгүн ушул Москвада ушу ничке сайлык аксакалдар бир нечебиз чогулуп, ушул кечээки биздин айылда болуп өткөн каргашалуу окуялар жөнүндө өзүбүзчө сөз кылып отуруп, ушу элге кайрылып, ар ким өзүбүздүн оюбузду билдирип коюуну туура көрдүк. Эми айылдаштар, эми ушундай кыйын күндө ушул биринчи жыл Амракул Изенин үй бүлөсүнө көңүл айтабыз. Эч кимдин түшүнө кирбеген, оюна келбеген жерден бир жаш бала ушинтип үй бүлөсү менен жок болуп кетти. Аксакал Бакыт, сага көңүл айтабыз эми жээн. Кудай калгандардын өмүрүн берсин. Анан ошол менен токтолуп калбастан дагы ушул айылыбыз баягы жерибиз ушундай борпон экен, ар жерден көчкү жүрүп, айылдын жашоосу аябай татаал болуп баратат. Күндө ошо айыл менен байланышып турабыз. Ушул ар ким ушунча жыл жашаган жеринен, ушунча жыйган отурукташ болгон жерден чыгып кетиш аябай кыйын. Алардан ушул аман баштар аман болсо, ушул бул кыйынчылыктан өтүп билинбей калат деп ойлойбуз. Ушул көчкү көчүп, үйлөрүн басып, көчүп кетип аткан адамдар, ушул силер тилейм ушул өзүңөрдүн жаныңар эсен, ошону каршы кылгыла, эми Кудайдын кылганы экен. Анан баягы социалдык түйүндөрдө ушундай көчкү жөнүндө жазылып калса, ушул ар ким оозуна алы жетпегендер, ушул Кудай жазалап атат. Ушул айыл ушундай бузулган айыл деп баягы сөздөрүн айтканда, ушул биз да ушул өтө ушул жаман акыбалда калып атабыз. Эми Кудай сүйгөн эле
айылыбыздан ушул атак даңктуу элге башы көрүнгөн Кыргызстан тааныган адамдарыбыз бар ушул. Ушундай ушу Кудайдын каарына калган жер болсо андай адамдар чыкпашы мүмкүн эле. Эми 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы деп коет. Ар ким оозуна ал жетпегендер ар нерсесин айта берсин эми ушул. Өзүбүз айылыбыз ынтымак болуп, ушундай кыйынчылыкта бир мүнөт болсок, баарын жеңип чыгабыз Кудай кааласа. Бул күндөр дагы өтүп кетет эми. Ушул нерсени айтып коюуну туура көрдүм. Урматтуу жалпы кыргызстандык мекендештер, урматтуу менин айылдаштарым, бул видео кайрылууну уюштурган себебибиз бул жердеги мамлекеттен сырткары да иштеп жүргөн, жалпы эле Россиянын булуң бурчтарында, дүйнөнүн булуң бурчтарында иштеп жүргөн мекендештер ушинтип кайрылып элге, жогорку бийлик өкүлдөрүнө кайрылууну чечтик. Эми буну айтайын дегенибиз ушу кырсык болду. Эми баары арты кайрылуу болсун, мындан кийин жакшылык болсун. Ар кандай социалдык желелерде ушундай аябай ар кандай ойлор айтылып атат. Эми ар ким өзүнүн деңгээлине жараша сүйлөй берет. Кудайга шүгүр өкмөттөн деле өкүлдөр барып, министр өзү барып кабар алыптыр. Эми биз айтайын дегенибиз эртерээк ошол айылыбызды жакшы бир жерден жер тилкесин берип, ошо эртерээк жардам көрүлсө биз аябай ыраазы болот элек. Кудайга шүгүр аз деле ыраазыбыз. Эми мындан кийин жамандык болбосун. Ошо бүтүндөй бир айылды 5тен 10дон көчүрүп отурса аябай көп убакыт кетет. Ушуну эртерээк чечим кабыл алып, эртерээк бир чара көрсө биз ошону гана каалайбыз. Биздин максатыбыз, биздин тилегибиз ошол эле. Рахмат көңүл бурганыңыздарга.